Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамды парламент кабыл алды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров демилгелеген мыйзамда партиялык шайлоо практикасынан баш тартуу жана аралаш системага өтүү сунушталган. Депутаттардын сунушу боюнча шайлоочу партияны гана эмес, анын курамындагы талапкерди да тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Тагыраак айта турган болсок, преференциалдык системаны колдонуу чечими да кабыл алынган. Бул туурасында кененирээк биз Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен кененирээк кеч эмес программасында талкуу жүргүзөбүз. Узарбек Казиевич, арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Бүгүн биз мына ушул алдыдагы шайлоо дегиле жаңы система, жаңыча кадам, жаңы багыт менен өтө турчу бир шайлоо туурасында 5-чи жолу талкуу жүргүзүп атабыз. Студиябызга дагы бир жолу кош келипсиз. Президент демилгелеген мыйзам менен парламент бекитип кабыл алган мыйзамдын ортосунда кандай айырмачылыктар бар дегенде ушуга бир токтоло кетсеңиз. Рахмат, туура маселени коюп атасыз. Президент сунуштаганда 90 депутаттык парламент түзүү боюнча билесиздер, баягы конституцияга ылайык сунуш берилген. Анын ичинен 35 депутат бир мандаттуу мажоритардык округтардан шайланып келет. 55 депутат пропорционалдык система менен партиялардын тизмесинен баягы кандай десем катуу тизме менен шайланып келет деген болчу. Партия тизмени берет, ошол тизме менен эле шайланып келет. Партияга эле добуш берет деген. Бирок ошол мыйзам жогорку кеңеште талкуу болуп атканда экинчи окууда депутаттар тарабынан сунушталды. Дагы бир айта кетчү нерсе, президенттин сунушунда ал мыйзамда ошол партиялык тизме менен катышкан партияларга 3%-тык порог бар болчу. Босого чектенүүтү 3% болчу. Ошол депутаттардын сунушу менен ал 5%га көтөрүлдү азыр. 5%га көтөрүлдү. Анын ичинен 35 бир мандаттуу округ 36 болуп бекитилди. Калганы 54-ü партиялык система менен, бирок преференциалдык система деп коет. Баягы партиянын ичиндеги тизмедеги талапкерлерге да добуш берет. Бул кандай дегенди билгизет. Бул шайлоого келген шайлоочубуз ошол күнү 2 бюллетень алат. Бирөөсү өзүнүн округундагы жанагы талапкерлерге добуш берет. Ал жерде талапкерлердин фамилиясы болот. Ал түшүнүктүү ал боюнча. Экинчиси партиялар бюллетенинде партиялардын тизмеси болот. Шайлоого катышкан, каттоодон өткөн. Анын астында 54, бирден 54-кө чейинки мындай чарчы белгиленген боштукчу орундар, боштуктар болот, квадратиктер деп коебуз. Анын ичинде ошол бирден 54-кө чейинки талапкерлердин тизмеси бар да. Бирок тизме болгондо ал жерде талапкердин фамилиясы жазылбайт. Только ошол сан гана жазылат да. Катар номуру. Катар номуру жазылат. Аны эми ошол шайлоо үгүт иштеринде талапкерлер өзлөрү баягы жеткириш керек шайлоочуларга. Мен бул партиянын мынчанчы тизмесинде турам, ушу мага добуш бергиле деп. Мунун бир айырмачылыгы, мунун шайлоочуларга болгон кандай бир тиешеси, мындай кандай десем бир мааниси, же болсо жаңы саясатчыларга болгон мааниси дейбиз. Билесиздер, баягы мурун тизме жабык болчу. Анан шайлоочулар мындай нааразычылык айтып келген да. Биз бул депутатты шайлаган эмеспиз. Биздин өзүбүздүн талапкер бар болчу, биздин райондан чыккан. Ошого добуш берели деп ушу партияга берсек, ал өтпөй калып, акча алып өтүп кетти дегендер болчу да. Эми мында барып конкреттүү талапкерге добуш бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бул жаш саясатчыларды, жанагы жаңы чыгып аткандарга болобу мүмкүнчүлүк берип атат. Бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул жерде дагы бир тобокелчиликтер бар. Бул партиянын лидерлерине тобокелчилик бар да. Мисалы ошол партиянын лидери менен партияны алып чыгып аткан киши мүмкүн өзүнүн катардагы партиялашына азыраак добуш алып калышы да мүмкүн. Экинчиси утулуп парламентке кирбей да калышы мүмкүн да. Мындай да тобокелчиликтер бар, бирок мыйзам ушундай экен. Бирок элдин каалоосу да болду да бул. Сиз жогоруда атагандай эл партиянын ичинде кандай шорпо кайнап жатат, эт бышып жатат, аны билген эмес. Соодалашуу кандай жүрдү себеби дегенде партиянын ички өзүнүн коррупциясы дагы өөрчүгөнү албетте ар бирине жашыруун эмес. Бул жерде сиз атагандай канчанчы орунда турганына карабастан, эгерде колдоочунун, добуш берүүчүлөрдүн жетиштүү деңгээлдеги добушун ала турган болсо, аны депутат болуп шайланып келет. Тобокелчиликтеринде абдан баса белгиледиңиз, бирок ошол эле маалда артыкчылыктары да болуп атат. Мына сиз айтып атасыз, тандайт элге мүмкүнчүлүк деп. Ал эми бир мандаттуу округду талапкер катары кимдер өзүн өзү көрсөтө алат? Бул жерде дагы бир белгилей кетүүчү жагдай,
партиянын мүчөлөрү дагы же партиянын атынан дагы көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар экен, ошого токтолсоңуз. Туура. Мурун мыйзамда 21 жашка толгон жарандарыбыз, активдүү баягы шайлоо укугуна ээ жарандарыбыз шайлоого катышканга мүмкүнчүлүгү бар эле, жогорку кеңештин депутаты болгонго. Азыр бул 25 жаш деп көтөрүлдү. Ошо шайлоо күнү 25 жашка толук толгон жараныбыз, активдүү шайлоо укугуна ээ, талаптарга жооп берген. Бул азыр жогорку билим дагы кирип калды. Жарандарыбыз өзүн өзү көрсөтүү менен же болбосо партиялардын сунушу менен жанагы бир мандаттуу округтан чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. 100 000 сомдук кепилдик акчасы бар. Залог деп коебуз, 100 000 сом төлөш керек. Андан тышкары бул жерде жанагы гендерлик же болбосо улуттар азчылыгы деген маселе жок да. Каалаган киши барып, ошо өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарга, талаптарга жооп берсе, катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Партиялык тизмеде болсо, бул жерде көрсөтүлүп турат, жанагы бир жыныстын өкүлчүлүгү 70%-дан ашпаш керек дегени бар. Андан тышкары 35 жашка чейинки жарандарыбыз ошол тизмеде, жана 54 тизменин ичинде 35 жашка чейинки жарандарыбыз 15%-дан кем болбошу керек. Ошондой эле улуттук азчылыктын, башка этниканын өкүлдөрү, улуттук азчылык деп деле жазылган жок, башка этниканын өкүлдөрү 15%-дан кем болбош керек. Ошондой эле баягы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз дагы болуш керек. Бул эки системага тең тиешелүү? Жок, бул жанагы пропорционалдык эле. Партиялык тизмеге, пропорционалга тиешелүү. Анан ошол биринчи 25 тизмеде, 25-нин ичинде болуш керек. Мисалы жанагы улуттук азчылыктардан, жаштардан 3төн кем эмес адам болуш керек. Берки мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздан бирден кем болбош керек. Ошондой эле жанагы гендерлик көрсөткүч ар бир 3-чү тизмеде болуш керек да. Талапкерлерди көрсөтүү укугу эми баягы конституцияда дагы жазылган, ар бир жаран өлкөнүн шайлоого катышууга, шайлоо талапкер катары өзүн көрсөтүүгө укуктуу, депутат болууга да укуктуу. Бирок ошол эле маалда мынакей эркин болуп атат бул жерде. Эгерде кааласаң, өзүңдү өзүң жаран катары көрсөтүп талапкер боло аласың, кааласаң партиянын атынан талапкер боло аласың. Бирок бул жерде биз билебиз, акыркы учурларда партиялык система менен шайлап келдик. Мына дээрлик 14 жылдан бери партиялар көбүрөөк үстөмдүк кылып, бир мандаттуу округтан шайлангандар эми балким жаңыдан депутат болууга далалат кылып жаткандар болот, тажрыйбасы азыраак болот. Баары бир жарыш деген жарыш, саясий атаандаштыкта биз көп нерсени күтсөк болот. Ал жерде каралоо башталат, каалайбызбы, каалабайбызбы, кандайдыр бир орчундуу маселелер жаралат. Мына ошолордун алдын алуу үчүн өзүн өзү жеке талапкер катары көрсөткөн жарандар ошол партиянын атынан көрсөтүлгөн талапкер менен бирдей деңгээлде ат салышуу укугуна ээ болуш үчүн кандай балким боршайком кепилдиктерди берет, жана ошол талапкерлерге сиздин баягы сунушуңуз кандай болуш керек алар? Рахмат, жакшы суроону берип атасыз. Бул жерде мыйзамда дагы кепилдиктер бар. Бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүп берүү боюнча. Мисалы ошол жана бир мандаттык округтан чыккан талапкерлерге дагы жарым сааттан кем эмес эфирдик убакыт берүү боюнча. Азыр биз бул регионалдык медиа борборлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз, даярдап атабыз. Аларга дагы ошо бир убакыт берели. Талапкерлер көп болсо, мисалы бир 3төн болобу, 5тен болобу уюштуруп берип, дебат болбосо дагы өзүнүн программасын айтып, элге кайрылууларын баягы бул мыйзамда чектелген, мыйзам менен кепилденген шарттар. Андан тышкары округтук баягы комиссиялар түзүлөт, шайлоо комиссиялары. Алар дагы жерлерде элдер менен жолугушууну, шайлоочулар менен жолугушууну уюштуруп берет. Ал дагы бар. Бирок ага талапкерлер барабы, барбайбы, башка маселе да, бирок уюштуруп беребиз. Ал бар. Андан тышкары жергиликтүү бийлик органдары менен биз атайын такталарды даярдап беребиз. Ошол жерге маалымат илүү боюнча, талапкерлер боюнча маалымат илүү, эл көбүрөөк чогулган жерлерге ошо илип, ушунун талапкерлер бар, ушундай шайлоо жүрүп атат деген боюнча да. Анан жалпысынан эми мына борбордук телеканалдарда дагы, бирок бул жерде жана партиялык система менен чыккан талапкерлерге берилет. Анан күрөш, айыгышкан күрөш болот деп ойлоп атабыз, күтүп атабыз аны. Ошондой болот деп. Бирок биз чакырабыз ушул активдүү жарандарыбызды, талапкерлерди, шайлоого катышкандарды баягы саясий маданияттуулукту бекем тутуп, бири-бирибизди сыйлап, аброюна шек келтирбей, ошол көз караштардын таймашы болсо экен дейбиз. Ошол программалардын таймашы болсо экен дейбиз да, баягы жеке мамилеге өтүп кетпеш керек да.
ошондо эл дагы шайлоочулар дагы жакшы баа берип жакшы шайлайт. Анан бул жерде атаандаштык бул жанагы бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлердин ичинде болот. Анан ошол талапкерлер менен партиянын кандидаттары бар да, партиянын ортосунда да атаандаштык болот, жеке талапкер менен. Анан партиянын ортосунда да мындай атаандаштык болот да, мындай кызуу шайлоо кампаниясыны күтүп атат. Менин оюмча баягы кызыктуу болот да, ошону мындай маанайыбызды, ниетибизди оңдоп, ошо ар бир талапкер мамлекет үчүн иштейм, эл жер үчүн иштейм деп баратат да. Ошол максаттан тайбай, баягы жеке өзүлөрүнүн жашоосуна кийлигишпей, ошо чоң асыл мындай ой максаттарды коюп, ошону мындай кандай десем, ошону көздөй жылса жакшы эле болот да. Эми жаңылануулар, жаңы багыттар, жаңы шайлоо системасы дагы бул элдин пикирин эске алуу менен аткарылып жатат иш жүзүнө. Бирок ошол эле маалда баягы коом азыр бир сапаттуу парламентке иштесе экен дегенде ак эткенен так эткен депутаттарга суусап турат да. Балким алдыдагы 7-чи чакырылыш мына ушундай курамда келээрине биз үмүт арта алабызбы? Албетте жакшылыктан үмүт үзбөшүбүз керек, жакшы ойду ойлошубуз керек. Бирок кайра эле таз кейпин кийген депутаттар келип калбайбы деген чоочулоо бар. Ал үчүн балким азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандар эмнени эске алышы керек? Ошол эле добушту сатпаш керек, татыктуусун тандаш керек. Бир мандаттуу округтан шайланып, өзүнүн аймагынан депутатты чыгаруу дагы, өкүлдү чыгаруу да бул жакшы. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн кулунду, өзүбүздүн баланы колдоп коелу деген дагы биз бир эски стереотиптерден арылышыбыз керек го. Туура маселени коюп атасыз, айтып атасыз. Бул жерде ошо бир жактуу айтып кетиш оор да. Бул шайлоочулардан суранат элек. Ошол өздөрү барып баягы партиялардын өкүлдөрү, талапкерлери болобу, же болбосо агитаторлор болобу, үгүттөөчүлөр болобу, же ошонун жакын туугандары акча берип, же кандайдыр бир кызыктыруучу нерселерди кылса, ошого барып баягы кызыгып алып алгандар жок эмес да. Ошонун негизи. Бирок ошол эле убакта эртеси күнү чыгып алып, "Жок, биз андай кылган жокпуз." Анан деп эч ким тааныбаган талапкерлер келип өтүп кетет дагы, анан деген бул кайдан келип өтүп кетти деп анан кайра көчөгө чыгып калышат. Ошондой болбош керек да. Ошондуктан ар бирибиз жоопкерчилик болуш керек. Мына бул борбордук шайлоо комиссиясына же болбосо милиция кызматкерлерине эле керек эмес да. Бул жалпы биздин жарандарыбыздын баарыбызга керек да. Таза коом түзүү, жакшынакай парламентти түзүү, жогорку профессионалдуу парламентти шайлап алуу дагы бул баарыбыздын максатыбыз. Ошондуктан жарандардын баардыгын чакырат элем. Ошондой бир мыйзам бузуулар болсо активдүү болуп, азыр социалдык түйүндөр дагы катуу иштеген маал, активдүү жарандар кайрылса болот. Мына акыркы жергиликтүү кеңештин шайлоолорун көрдүңүздөр го. Мындай айтканда мыйзам бузулган партияларды четтетип барды борбордук шайлоо комиссиясы. Үч шаарда биринчи жолку шайлоо жокко чыгарылды. Шайлоолор кайра жокко чыгарылып атат. Ошондой нерселерге барбаш үчүн эми партиялар деле өзүлөрү ойлонот болуш керек. Мындай эме баягы мыйзам бузууга барбайбыз деп өзүлөрү тандаган талапкерлерин дагы чакырып, ошо мыйзамдуулук жол менен барабыз деп бир жакшы ой ниеттер менен барышыбыз керек да баардыгыбыз. Бирок баягы 5 кол тең эмес дегендей ар бир нерсе бар. Анан сиз айткандай жаңы парламент, жаңы жүздөр келеби дейсиз, албетте келет. Ар бир парламент баягы 5 жыл сайын шайланып келген да. Жалпысынан жарымынан көбү жаңырат экен, баягы статистиканы карап көрсөк. Бирок мурунку депутаттар тажрыйбалуу болгондуктан алар көбүрөөк сүйлөп, көбүрөөк баягы сунуштарды айтканда эл алдына чыкканына байланыштуу, ой баягылар эле жүрөт деген бир стереотип калып калат экен да. Бирок мына 2015-жылкы шайлоодо 6-созывда жаңы жүздөр пайда болду да. Эми аттарын айтпай эле коеюн, анткени шайлоо башталып кетет, агитация болуп атат дебесиң. Жаңы жүздөр, жаңы жаштар, айымдар, кыздарыбыз, уулдарыбыз, жигиттер дегендей пайда болду. Ошондуктан бул келе жаткан парламентте дагы албетте пайда болот. Ошо менен бул эми табигый нерсе да. Аралаш система же биринчи жолу Кыргызстанда сыналуу алдында турган ушул пропорционалдык жана мажоритардык системанын дагы бир өзгөчөлүктөрү, мисалы чет элдөгү жарандарыбыз, мекендештерибиз мажоритардык система аркылуу добуш бере албайт. Алар пропорционалдык системага катыша алат. Ал эми мажоритардык системанын дагы бир өзгөчөлүгү мында мурдагыдай эки тур болбойт. Эгерде алдыдагы эки талапкер озуп чыга турган болсо, ушул артыкчылыктарга дагы өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетсеңиз. Туура айтасыз. Азыр жана 36 округ боюнча чет өлкөдө жашаган жарандарыбыз добуш бере албайт. Анткени биз ушул Кыргызстандын, мамлекетибиздин аймагындагы округдарды түзүп атабыз.
эгер мүмкүн ал чет өлкөдө жашаган жарандарыбыз кандайдыр бир себептер менен бүгүнкү күндө шайлоо маалында Кыргызстанда болуп, ошол өзүнүн округунда тизмеде болсо, добуш берүүгө укугу бар. Эгер биздин жаран болуп, Кыргызстандын жараны, башка мамлекеттин жарандыгын албаган чет өлкөдө иштеп жүргөн активдүү жарандарыбыз болсо, келип талапкер болуп катышууга да мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок жанагы партиялык системада алар добуш берүүгө катышат. Албетте катышат. Ал жерде алардын добуштары эсепке алынат. Дайыма шайлоого мисалы азыр акыркы тизме боюнча 3.600.000ден ашык шайлоочу Кыргызстандын аймагы боюнча такталды тизмеси. Бирок ар дайым биз билебиз, президенттик дагы парламенттик шайлоодо дагы 100% баягы активдүүлүк болбойт, катышпайт шайлоочулар. Бул жерде дагы шайлоочу бир нерсени эске алыш керек, анын добушу көп нерсени, тагыраагы өлкө келечегин чечет. Бул жолку шайлоого балким ушул болуп көрбөгөндөй активдүүлүктү жаратуу үчүн, шайлоочулардын санын көбүрөөк катыштыруу үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Биз Борборлук шайлоо комиссиясы азыр телевидение аркылуу, интернет аркылуу ар кандай роликтерди чыгарабыз, ушу жарандарды активдүү шайлоого катышуусун чакырабыз. Мына жаштар дейбиз, бирок статистиканы карап келсек, шайлоого жаштарыбыз көп катышпайт да. Катуураак кайдыгер мамиле кылат. Мен барбасам деле менин добушумду чечип коюшат дейт да. Бирок ар бир добуш бүгүнкү күндө айрыкча бизде Кыргызстанда ар бир добуш саналуу, ар бир добуштун өзүнүн орду бар да. Анткени биометрикалуу аркылуу өтөт. Бирөө келип сен үчүн добуш бербейт. Бирок ошо бир күндө барып бир жарым саат убактысы кетет, ошону катышып шайлоого өзү каалаган талапкерлерине, партияларына добуш берип катышса болот. Эң негизгиси жарандарды, мына сиз айтып атасыз 3.600.000 деп, бул эми бир 50%дын ар жак бер жагында шайлоочулар келет. Бирок бул шайлоодо кичине көбүрөөк келеби деген да менде жеке пикир болуп атат. Эмне үчүн дегенде, жанагы партиялык тизме менен киргендердин ар бирөөнүн мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи орунда турган менен 54-чү катарда турган талапкердин да мүмкүнчүлүгү бар да. Анан баардыгы бирдей болуп атат. Анан ошол Ысык көлдөн болобу, Оштон болобу, Таластан болобу добуш алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Өзүнүн тарапташтарын, өзүнүн жакшы тааныштарын баардыгын үгүттөйт да, мен үчүн добуш бериңиздер деп. Анан мен ойлоп атам, ошондон баягы кичине активдүү келетпи деп да ойлоп атам жарандардычы. Добуштарды саноо процесси кандай жүргүзүлөт? Деги эле автоматтык эсептөөчү урналар, жанагы преференциалдык система деп атпайбызбы? Ошол жердеги партиянын ичиндеги ар бир талапкердин канча добуш алганын эсептөөгө ылайыкташтырылдыбы азыр? Азыр ал боюнча иш жүрүп атат. 2 урна коюлат, автоматтык эсептөөчү урнадан 2 коюлат. Жана айтпадым, 2 бюллетень алат шайлоочулар. Ошондон 2 урна коюлат дагы. Азыр программа, ал боюнча программа иш процесс жүрүп атат. Иштеп жетишебиз кылып. Бирок шайлоонун жыйынтыгын, натыйжасын баары бир ручной подсчет деп коебуз, баягы кол менен эсептеп чыккандан кийин чыгарабыз. Ошондуктан баягы автомат менен ошо менен бүтүп калат экен дебешибиз керек. Кадимкидей эле баягы автоматтыкы бул алдын ала жыйынтык деп койсок болот да. Алдын ала результатын берет ошол убакта. Бирок биринчи азыр мыйзам боюнча жана бир мандаттуу округдардан шайланган депутат талапкерлердин добушун санап бүтүрүп, андан кийин берки партиялыктарга өтөт да. Анткени шайлоо комиссияларга дагы кичине шарт түзүп беришет. Жеңип чыккан талапкер депутат болот. Депутат болгондон кийин кайсыл учурда же кандай жагдайда анын ыйгарым укугу токтотулат? Жеңип чыккан талапкер ошол жана бир мандаттуу округ боюнча шайланса, ал жөнөкөй эле көпчүлүк менен деп коебуз, экинчи тур деген жок, жана да айтып кетпедиңизби өзүңүз да. Шайлоочулардын, катышкан шайлоочулардын көпчүлүк добушун алган талапкер депутат болуп шайланат. Андан кийин ал баягы мыйзамдардын талабына ылайык келбеген, мүмкүн бир мамлекеттик кызматка барабы, же болбосо баягы чет өлкөгө чыгып кетеби, туруктуу жашоого, же болбосо өзү арыз жазып береби, же болбосо баягы дүйнөдөн кайтканына байланыштуу деп баягы мандатынан ажыратылат да. Же болбосо бир соттун чечими, бир кылмыш кылган болсо. Эгер андай боло турган болсо, ал округда кайра шайлоо болот. Баягы кезекте турганы экинчи орун алып калган, кайра келет деген жок. Кайра шайлоо болот да. Берки партиялык тизме менен шайлангандар, пропорционал система менен шайлангандар болсо, кадимкидей эле бирөөсү кызматка кетсе, андан кийинкиси келет, баягы кандай деп коебуз, гендердик көрсөткүчтөргө баягы байланыштуу. Мисалы, эркек адам кетсе, анын ордуна кайра эркеги келет, айым кетсе, анын ордуна айымдар келет.
Сизге рахмат, уақытта бізге студияға келіп маек құрып бергеніңізге, ішіңізге иелік қалайым. Урматтуу телегөрүүчү, алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу аралаш система менен депутаттарды тандоо боюнча өтө турган ири саясий өнөктүктөгү өзгөрүүлөр жана жаңы система боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев төз эфирде биз менен маек жүргүздү. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.